Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah talam жардам менен кабырдагы үч суролгон мусулман адамдын негизги нерсеси жараткан Роббисин таанып билүү, ислам динди далил менен билүү, жана Аллах жиберген пайгамбар алейхиссалату вассалам таанып билүү. Ушул үч негиздин биринчи негизиндебиз. Аллах таламды таануу, Роббисин таанып билүү, жана ага ибадат кылууда эч кимди шерик кылбоо. Ага болгон ибадаттарда айттык, тилдеги, амалдардагы, жүрөктөгү, мына ошо жүрөктө амалдарда, үмүттө, коркууда, дуа кылууда, жалынып жалбарууда ушундай амалдар бар. Мына ошол нерсеге жалгыз Аллахтын өзүнө арноо. Ошого эч кимди шерик кылбоо. Аллах таламга эч кимди жүрөк амалдарында, ибадатта теңдебөө. Мына ошонун бирине келип биз үмүт кылуу деген жерге келип токтогонбуз. Үмүт кылуунун далили Куранда Алла таалам Кахф сүрөсүнүн эң аягында 110 аятында айтат: "Фаман кана яржу лиқаа раббихи фали'амал амалан солиха ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада." Кимде ким Роббисине, Аллах тааламга жолугууну үмүт кылган болсо, анда ал жакшы сооп амал кылсын. Анда ал жакшы солих амал кылсын, таза амал кылсын. Ибадатында жаратканына Роббисине эч кимди шерик кылбасын деген. Тафсиринде да алымдар бир нече сөздөрдү айтып, кимде ким кыямат кайымда Аллах тааламга жолугууну кааласа, ушул дүйнөдө жашап кылган жакшы амалына Аллахтан сооп талайын, бейишине кирейин, тозогунан оолак болоюн, Аллах тааламга жолукканда карына түшпөйүн, ачуусуна келген абалда жолукпайын, Аллахка жакшы абалда жолугайын, ырайымына бөлөнөйүн, ыраазылыгына жетейин деп үмүт кылган болсо, анда солих амалды кылсын деген. Мына ошон үчүн булдан белгилүү болот, кур үмүт өзү эле жарабайт экен. Менин үмүтүм жакшы, Аллах тааламды сүйөм, кыямат кайымга ишенем, бейиш бар, тозок бар, пайгамбар акыйкат, ислам акыйкат, Алла таалам мени жараткан акыйкат, баарына ынанам, ишенем деп сөз менен жайгарып, үмүтүм зор, күчтүү деп айтып, бирок амалы жок болсо, ал үмүтү кур үмүт. Ал үмүтү пайдасыз үмүт. Мына ушул нерсеге жакшы түшүнүш керек туугандар. Алла таалам да берден баса белгилеп, эгерде кимде ким Аллахка жолугууну кааласа, үмүт кылган болсо, ушуну жакшы абалда жолук, анда амал кылсын деди. Мына ошон үчүн үмүт качан макталат? Адамдын үмүтү. Чырайлуу үмүт, жакшы үмүт, шерик кошпогон үмүт. Мына ошо ибадатында, кылган үмүтүндө, үмүттөнгөндө амал коштолгон болсо. Кур үмүт пайдасыз. Аллах таалам жакшы көрөм дейт, намазы жок. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жакшы көрөм дейт, сүннөткө амал дал келбейт. Ырым-жырымга, же бир ата-бабаларынан көрүп алган нерсеге, же өзүнүн напсы ээрчиген нерсеге кыла берет. Пайгамбарга алейхиссалату вассалам каршы келеби, келбейби, баш оорубайт. Алла сактасын. Ошон үчүн берде үмүт кылууда жакшы амал кылсын деди. Жакшы амал билесиздер, эки нерсе менен келет. Аллахка болгон тунуктук, ихластуулук, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам болгон эргешүү, ээрчүү амалынын дал келиши. Эми үмүт деген биз билдик. Бул Аллах тааламга ибадат кылуудагы бир бөлүктөрдүн бири экен, бир түрлөрүнүн бири. Бул Аллах тааламдын ырайымына жетүү, кечиримине бөлөнүү, Аллахтын кечиримине туш болуу деген сөз. Кайдымкы жана корккондой эле. Коркуу менен үмүт ошон үчүн эриш аркак бирге жүрөт дайыма адамда. Ошон үчүн алымдар айтат, адамдын курсагы ток, тынчтыкта, бейпилдикте, дени сак кезде, жаштык кезде эмнени көбөйүш керек? Көбүнчө коркууну көбөйүш керек деген. Ал эми ооруп калган кезде, картайып булгайып калган кезде үмүттү көбөйүш керек. Себеби адам өлөргө жакын шайтан көбүнчө үмүтүн өчүргөнгө аракет кылат. Сен күнөөң кечирилбейт, сен кылар иштин баарын кылдың, мындайсың, тигиндейсиң деп адамды чөгүп бастыртып, Кудай сактасын, Аллахтан ырайымын, бейишин, жакшылыгын, кечиримин үмүт кылуудан да адам өзүн таштап салышы мүмкүн. Ал эми курсагы ток, жаштык, токчулук кезде адам көбүнчө эмне? Үмүт узун болот. Али кайда? Келечек алдыда. Оң гүлүңдүн бир гүлү ачыла элек. Жыргап ал, күлүп ал, баарына жетишесиң деп отуруп адам эмне болот? Үмүтү узаргандыгынан коркуусу азайып, жакшылык иштерди жасабай, тобо кылбай өтүп кеткен адамдар канча. Айрым алымдар экөө куштун канатындай деген да. Тең салмактыкта жүрүш керек. Үмүт менен коркуу тең салмактыкта адамды ибадатта жакшы алып жүрүүгө жардам берүүчү кадамдар. Аллахтын ырайымын үмүт кыласыз, сообун үмүт кыласыз, бейишин үмүт кыласыз, ыраазылыгын үмүт кыласыз. Жана ошондой эле Аллах коркууда, Аллахтын карынан коркосуз, ачуусунан коркосуз, тозогунан коркосуз, балесинен коркосуз, жазасынан коркосуз. Ушул экөө жүрүш керек дайыма. Күнөөнү аткарууда, күнөөгө напсиңиз тартылган болсо, коркууну эстеңиз Аллахтан. Үмүтүңүз узарып, жалкоолук келе турган болсо, коркууну эстейсиз. Анан шайтан азгырып, адамдын
коркуулар көбөйүп, ошонун артынан дагы шайтан васвасына түшүп кетет. Адам күнөөсү кечирилбейт, тозокко түшөм, мен жыргабай калдым, мен болбой калдым, оңолбой калдым деген нерселерди кайгы салып адамды сенен эч нерсе чыкпайт, пайдалуу деле адам эмессиң деп адам өзүн өзү таштап салат, үмүт өчүп калат да. Ошол кезде сооп ишке дагы умтулбай адамдын жүрөгүндө кайгы басып, эмне болот, өзүн таштап салат. Кыскасы, үмүт бул эмне экен? Жүрөк амалдарынан, Аллахка арнала турган ибадат амалдардан. Анда булдан жыйынтык келип чыгат, жалынып, жалбаруу камтылат бул үмүттө. Кайсыл учурда үмүттө ширк кошулуп кетет? Мунун деле табигый бар, анан ширк кошула турган учуру бар. Мисалы, жөнөкөй үмүт бар, эч кандай табигый деп коебуз. Адамдын колунда бир нерсе бар экенин билесиз, анан ошону үмүт кылып сурайсыз да, акча карызга сурайсыз. Же ушул нерсеси бар эле, ошону сурасам берет болду экен деп сурап көрөсүз. Көрдүңүзбү? Алдыңызда сизде үмүттөнөсүз да, ошодон алсам деп. Бул учурда адам ширкке түшкөн болобу? Жок, ширкке түшкөн болбойт. Бул ибадат үмүт эмес да. Эмнеге? Себеби сиз билдиңиз, ал нерсе анын колунда бар экен. Ошону үмүт кылып сурадыңыз. Же убактылуу сурайсыз, же муну берип турчу, жөнөтүп койчу деп сурайсыз. Ал эми ширк болгон үмүт, ал билесиз, ал тагдыр Аллахтын колунда, жакшылык жамандык Аллах Тааламдын колунда. Бир арбактан, же олиядан, же булактан, же бир дарактан, же бир периштеден, же пайгамбардан, Аллахтан башка нерседен жакшылыкты алып келүүгө, жамандыктан оолак болууга деп ошол нерсенин таасири бар деп ойлосоңуз, Аллах сактасын, үмүттө эмне кылдыңыз? Шерик келтирдиңиз. Мисалы, жөнөкөй нерседе кээ бир адамдар бир жерге дем салдырууда дагы үмүтүн ошол адамдын колуна байлап алгандар бар. Көрдүңүздөр, шайтан кандай жол менен акырын жүрөк амалындагы үмүттөгү ибадатты кантип бузуп салат. Биз билебиз, бир жерге барып дем салдырсаңыз, ал Куран менен дем салат. Шыпа кимдин колунда? Ошонун колундабы? Жок, анын колунда, Аллахтын колунда деп үмүт кыласыз. Ал адам жөн гана себеп дейсиз. Баланчаныкы күчтүү экен, ал мындай экен деп ошол шыпаны бир дем салуучу адамдын колуна байлап алып, же ошодун колунан үмүт кылып алгандар бар. Кадимки адам ооруп калганда, дары ичкенде үмүтүңүз кайда? Үмүтүңүз Аллахтын колунда. Ал эми дары себеп деп билесиз. Адамды себеп деп билесиз. Мына ошондо үмүт кылганда Аллахтан үмүт кылыңыз. Жакшылыкка жетүүдө дагы Аллахтан үмүт кылыңыз. Жамандыктан оолак болууда Аллахтан үмүт кылыңыз. Аны Аллахтан башка бирөө нерсеге байлап койбо деген сөз. Шейх да бул жерде айтат: кимди ким Аллахка жолугууну кааласа, үмүт кылган болсо, сойлих амал кылсын. Бул далалат кылып турат, адамдын үмүтү өзү эле жетишсе экен. Үмүттү амал коштош керек. Эгерде сен жөн эле үмүт кылып, амал кылбай турган болсоң, анда сен себепти четке каккан болосуң. Макталган үмүт деген бул үмүтүңдө амал коштолгон болсо. Ал эми макталбаган, шарият колдогон туура эмес үмүт бул үмүт, бирок мен амал коштол болсо. Бир адам айтат: мен аалым болгум келет дейт, илим умтулбайт. Бирөө айтат: мен балалуу болгум келет дейт, үйлөнбөйт. Бирөө айтат: мен мындай болгум келет деп үмүт кылат, бирок себептерин жасабайт, амалын кылбайт. Бейишке киргим келет дейт, бейиштин амалдарын жасабайт. Тозактан оолак болгум келет дейт, оолак болчу амалдарды үйрөнбөйт. Аллах Тааламды сүйөм дейт, Аллах Таалам эмнеден ыраазы болот, эмнеден каарданат, ачууланат, аны үйрөнбөйт. Төөлүк бактылуу болгум келет дейт, кечирилгис күнөөлөрү болгон ширктерди үйрөнбөйт. Ушунун баары эмне? Үмүтүңө каршы. Адамдын үмүтү чынчыл болсо, анда ошол үмүттү актай турган, макталган үмүттү коштолгон сооп амалдар менен жасаш керек. Бул жашоодо деле белгилүү. Бир нерсе үмүт кыласыз. Мына бир адамдан деле бир нерсени сурайын деп үмүт кылдыңыз, сурап атпайсызбы? Себебин кылып атасыз. Үмүт кылып отуруп калсаң, өзү келип калган жок да. Алла Таалам ушундай мыйзам койгон. Мына ушул нерседе дагы себепке да жүрөктү байлап албаш керек. Жүрөктү Аллахка, жакшылык, жамандык бар Аллах Таалам колунда деп Аллахка гана байлайсыз. Анан амалдар жасап, Аллахтын ырайымын үмүт кылып, жакшылыкты үмүт кылып, амал жасап баштайсыз. Сойлих амал коштолуш үчүн айттык, эки нерсе коштош керек: ихлас менен сүннөт амал. Аллах Таалам гана таандык болгон нерсени үмүт кылуу. Муну айттык, бир ширк деп, мындай нерсени тек гана Аллах Тааламдан сурайт. Бейишке кирүүнү, жакшылыкка жетүүнү, жамандыктан оолак болууну үмүт кыла турган нерсе бул Аллахтын колунда гана. Ушуну ибадат үмүтү дедик. Бул нерсе тек гана Аллахтан гана суралат. Кыскасы, бул бапта кыскача эле токтолуп атабыз. Үмүт жүрөк амалдарынан экен. Бул бир нерсеге жетүүдөгү адамдын эң сөзү, нетеси болот, каалоосу, умтулуусу,
үмүтү ушул нерсе. Мына ушул нерсе солих амал менен коштош керек жана ал нерседе эч кимди шерик кылбаш керек. Мисалы бейишкеге жакшылыкка жетүүдө бир арбактарды кошуп кетип, же болбосо бир пайгамбарларды кошуп дуа кылам деп, же периштелерди кошуп үмүт кылып, кыямат кайымда ошо периште жардам берет, же пайгамбар жардам берет деп, же ошолордон суранып, же башка нерселерди үмүтүңдө эч кимди шерик кошпо. Үмүтүң жалгыз Аллах болсун. Аллахтын колунда гана менин тагдырым. Ошол гана мага жардам берет. Аллах гана мени бейиш киргизет, Аллах гана мени ыраазы болсо жакшылыкка жеткирет деп үмүт кылыңыз. Ошого эч кимди шерик кошпо деп болду. Алхамда ошондо үмүт бабынан, үмүт тараптан адам шириктен оолак болот. Ошон үчүн меде аятта да караңыздар, "Фаман кана яржу лиқа раббихи" деп. Кыямат кайымга барганда бул дүйнөдө кылган сооп амалдары менен Аллах Тааламды ыраазы болгон абалда жолуктурам десе, анда амал кылсын. Бул дүйнөдө кылган амалыңыздан байлыкты үмүт кылбаңыз. Кылган сооп амалыңыздардан элге көрүнүүнү үмүт кылба, угузууну үмүт кылба, башка нерсени үмүт кылба. Жалгыз Алла Тааламдын ыраазылыгына, ырайымына, жакшылыгына жетүүнү үмүт кыл. Кыямат кайымда сооп менен барууну үмүт кыл. Анан ушул үмүт акталыш үчүн, үмүтүң туура болуш үчүн жалгыз Аллахтын өзүнө арнап, ибадатыңда шерик кылба. Үмүт ушул ибадат экенине далил бул тугандар. Вала юшрик би ибадати раббихи ахада. Ошол кылып аткан үмүтүңүздөгү ибадатта эми эч кимди шерик кошпо. Арбак колдойт, олия колдойт, периште колдойт, пайгамбар колдойт, же баланча деген жерде күчтүү молдор ал колдойт. Анан тигиден үмүт кылып, будан үмүт кылып, Аллах сактасын. Ошентип кылып аткан ибадатыңа, жакшылыкка жетүүдөгү үмүтүңдү бирөөлөргө жүрөгүңдү байлаба. Аллах сактасын. Соопко жетүүдө, жамандыктан оолак болууда жүрөгүңдү жалгыз Аллахка байла деген сөз. Бир күнөөдөн арылсаң да тоба кыласың. Ошол нерсенин зыян экен, зыян үчүн эле таштап койбо. Ошол жерден да үмүт кыл. Кандай үмүт? Аллахым ушу тобомду кабыл кыла көр. Ушул күнөөнү сен үчүн таштадым. Бул күнөөнүн арактын зыян үчүн эле эмес. Мен сени арам кылыпсың Аллахым. Ушул арамдыгына жиркенип, сенин тыйганыңдан тыйылып атам. Сенин ыраазыңа жетким келип атат деп үмүт кылыңыз. Кээ бир учурда адам бир күнөөнү таштайт, ошону Аллах Таалам үчүн жакшылыкты үмүт кылып, ыраазылыгын үмүт кылып таштабагандыктан сооп албайт. Өзү корккондугунан, же адамдардын назарынан, же өзүнө жакпай калгандыгынан таштап коюшу мүмкүн. Өзүнүн табитине жакпагандан таштап коюшу мүмкүн. Бирок ал нерсе эмне болот? Өзү үчүн болот да. Эгерде диндин, шариаттын көзү менен, исламдын көзү менен Аллах Таалам буйрук экен, бул тыюусу экен аткарса, анда ошол нерсеге сооп алат. Мына ошол жакшылыкты аткарууда дагы үмүт кылат соопко жетейин деп, анан жамандыкты таштоодо дагы үмүт кылат Аллах Тааламдын ыраазылыгына жетейин ушул күнөөнү таштоо менен деп. Андан кийинки бөлүм далилу таваккул. Далилу таваккул ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин. Бул аятта дагы таваккул бөлү. Бул да жүрөк амалынан таваккул деген эмне? Таваккул деген Аллах Тааламга таянуу деген. Аллах Тааламга өзүңүздү тапшыруу деген. Жүрөк менен чын жүрөктөн Аллахка ишенүү деген сөз. Мына ушуну таваккул деп коет. Кыргыздарда билбейм, таваккул деген риск кылуу деп түшүнүп алышы мүмкүн да. Ушинтип колдонобу, тил жакта кандай кылып колдонот таваккул мен билбейт экен. Бирок шариаттагы көздөгөн таваккул бул Аллах Тааламдын өзүнө, жалгыз өзүнө таянуу деген. Чын жүрөк менен жакшылык, жамандык бүт Аллахтын колунда деп. Мына ушуну таваккул деп коет. Аллах Таалам бизге буйруган. Эгерде силер Аллахка ишенсеңер, момун болсоңор, анда Аллахтын өзүнө гана таянгыла деген. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана таянгыла, момун болсоңор, имандуу болсоңор деген. Ошон үчүн биринчи жалгыз Аллахтын өзүнө гана деп айтылды да, андан башка нерселерге таянылбайт экенине. Бул дагы белги. Ай алейхи ла аля гойри. Өзүнө гана таянат, андан башка эч кимге таянбайт. Момун болуштукка, имандуу болушка таваккулду, Аллахка таянуу шарт кылып койду. Иманы бар адамдын Аллахка таянуусу бар. Аллахка таяна албай, анда иманда кемчилик бар деген сөз. Кимде ким Аллах Тааламга таяна албаса, анда иманында кемчилик бар. Таваккул деген бул улуу ибадат. Момун адам дайыма Аллахка таваккул кылып таянып жашайт. Аллахка таянып жашайт. Аллах Тааламдын бир аттарынан дагы таянуучу деген сөз. Ким Аллах Тааламга таянса, Аллах Тааламга тапшырса, Аллах Таалам вакил деген иштер, амалдар, үмүттөр бүт Аллах Тааламга таянылат. Таянуу тек кана Аллахка гана таянылат. Ошон үчүн баланча адамга таяндым, ошого тапшырдым, ошого сүйөндүм, ошого багындым, ошого таваккул кылдым деп айтуу болбойт.
Себеби тобокел кылуу бул ибадат. Ал эми ибадат белгилүү, Аллахтан башка эч ким алынбаш керек. Бу жерде биз ибадат бөлүмүнөн айтып атабыз да, жүрөктөгү ибадат амалдарын өтүп атабыз туугандар. Ошонун ичинен бизге белгилүү ибадат амалдар тек гана Аллахтын өзүнө гана арналыш керек. Кээ бир учурда адамдарга бир нерсени тапшырып коебуз, ушуну сага тапшырдым деп. Аны өкүл кылып даярдоо деп аталат. Таваккул менен өкүл кылуунун айырмасы бар. Мындайча айтканда, муну жеткирип кой, муну жасап кой деп өкүл кылып даярдайсыз. Кээ бир амалдарыңыздарда. Ошону не деп коет экен? Өкүл кылып даярдоо. Ат-тавкил деп коет. Ал таваккул менен айырмасы. Таваккул деген Аллах Тааламга таянылат. Ал эми өкүл кылып даярдоо бул ибадат эмес. Ал кадимки эле бир адамдан жардам сурап, мен ордума сени аткарып койчу, жеткирип койчу, кылып койчу, жасап койчу деп өкүл даярдоо. Ошон үчүн баланчага мен таяндым, баланчага мен тобокел кылдым деп айтылбайт. Өкүл кылып даярдадым деп айтылат. Ошон үчүн экөөнүн айырмасын жакшы айырмалап алгыла дейт. Өкүл кылып даярдоо менен тобокел кылуунун, таянуунун айырмасы. Момундардын чыныгы сыпаттары деп Алла Таалам Куранда да эскерген. Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум. Чыныгы момундардын сыпаттарынан. Алар Аллах Таалам эскерилгенде жүрөктөрү жумшарат. Аллахтын аяттары аларга окулса, имандары өсөт. Жана Роббисине таянышат деген. Мына момундардын сыпаттарынан. Тобокел чоң ибадат, бул тек гана Аллахка гана таянылат. Себеби деген Аллах Таалам бардык нерсеге кудуреттүү. Бардык нерсе Кудайдын мүлкү. Аллах Таалам гана сенин бардык талаптарыңды, максаттарыңды орундап бере алат. Ал эми махлуктун кудурети жеткен нерсеси бар, жетпеген нерсеси бар. Кудурети жеткен нерсени сен тапшырсаң, ал эмне болот? Өкүл даярдаган болосуң. Бирок таянуу деген, жакшылыкка жетүү, жамандыктан оолак болуу, Аллахтын өзүнө гана таяна турган бул ибадат, жүрөктөгү амалдар. Ошондой эле бул маселеде дагы билип кете турган, шейх эскерип кеткен, тобокел кылуудагы ката түшүнүк бар. Кээ бир адамдар тобокел кылууда себептерди четке каккан топтор бар. Мусулмандардын арасынан да бар ушундай тетип түшүнүп алгандар. Менин тобокелим өтө күчтүү, Аллахка толук таяндым деп себептерди четке какат. Ахли сунна вал жамаа тобокелдин аныктамасы эмне деген? Чын жүрөк менен Аллах Тааламга таянып себептерди аткаруу деген. Себептерди четке какпайт. Мисалы мен дуа кылып эле эч нерсени ичпей дарыланам деген. Же үйлөнбөй эле бала болом деген. Же иштебей эле акча таап алам. Же амал кылбай эле бейиш кирип кетем. Алла сактасын. Алла Таалам ыраазына мына мен мондой жол менен жетем деп себептерди, амалдарды четке какуу. Ошон үчүн тобокел туура үчүн эмне кылыш керек? Себептерди четке какпаш керек. Жүрөгүңүз менен Аллахка ишенесиз, таянасыз жана себептерди аткарасыз. Алла Таалам сизге ушундай мыйзам койгон. Бейишке кирем дедиңби, жакшылыкты үмүт кылдыңбы, Кудайга таяндыңбы? Эми буйруктарды аткар. Намаз окуйсуң, зикир кыласың, буйрукту аткарасың, тыйгандан тыйыласың. Ушунун баары себептер. Алла Таалам албетте ырайым менен бейиш киргизет, бирок амалдар себептер. Ошондой эле кээ бир топтор бар, себептерге таянып алгандар бар. Бул да ката түшүнүк. Бул айрыкча жанагынтип акчасына, тааныш адамдарына, же бир капитал акчаларына, же бир жайгашып алган комфорт абалдарына, же сейфке бекиткен акчаларына, же мүлктөрүнө таянат. Кудай сактасын, бул эмне кылат? Жүрөгүндө Аллахка болгон таянуу азаят дагы, материалдык көзүнө көрүнгөн нерселерге таянып баштайт. Мына ошол нерседен ажырап калса, жаны чыккандай сезет. Ошон үчүн жана капыр адамдар байлыктан ажырап калганда, жумуштан айдалып кеткенде, же бир мүлкүнөн ажырап калганда, суицид кылып өзүн өлтүрүп салгандыгы себеби ал 100% ошого таянып алган. Кээ бир адамдар бир адамга жакын болуп, же ажырашып кетсе, Кудай сактасын, же болбосо ушул адам менен алыстап кетсе, стресс болуп, депрессияга түшүп, алкаш болуп, бомж болуп кеткендер бар. Себеби ошол менин жашоом ушул деген да. Ушул адамга жанашып, жабышып жашасам гана мен жашоом өтөт. Бул болбосо мага жашоонун кереги жок деп туруп, толук таянуу ошол адамга таштап алгандар бар. Анан булда түрлүү түркүндөр бар. Бирөөлөр акчага таянып алган, бирөөлөр үйүнө таянып алган, бирөөлөр өзүнүн өмүрлүк жарына таянып алган, бирөөлөр балдарына таянып алган, бирөөлөр дагы бир шефине таянып алган, же бирөөлөр бир ишине таянып алган. Анан жумушуна айдалып кетсе, бомж болуп кетет. Же ошол нерседен ажырап кетсе, жин болуп калат. Стресс, депрессия, эч ким менен сүйлөшпөйт, жолукпайт, намазына таштап салган, ары барып бери келген. Мына ушул жерде адамдын тобокели, жүрөгүндөгү Кудайга болгон таянуусу жүзү ачылат да. Кандай экен арада? Токчулукта билинбейт да. Ошо башына бир кыйынчылык түшкөндө жүрөктөгү амалдарынын жүздөрү ачылат. Кудайга болгон өзүндөгү амалынын абалын билет, чынчылдыгын билет, Аллахка болгон таянуунун абалын билет.
бул жерде эки тайпа тең адашкан болот. Кимде ким себептерге таяна алган болсо, көбүнчө булар жана материалисттер. Жанантип Алла сактасын, байлыкка, бийликке, материалдык жанандай капитал акчаларына, комфорт жашоолоруна, топтоп алган байлыктарына ошону артка адашат бул адамдар. Эгер жүрөктө Аллахка тобокел болбосо, мына ушундай. Анан экинчи топтор Аллахка тобокелибиз бар дейт дагы, себептер четке кагат. Бул экөө тең адашкандар. Туурасы чын жүрөк менен Аллах Тааламга таянып, себептерди аткарат. Ар бир башына бай адам деле, жакшылыкта жүргөн адам деле бул жөн эле себеп. Аллах Таала мени сынап атат. Ушундай берген жакшылыктар менен шүгүр кыламбы, кыла албаймбы? Ушуну бөлүшөмбү, бөлүшпөймбү? Ушундан көзүм май басып кутуруп кетпеймби? Кадимкидей жакыр адамды Аллах Таалам сабыр менен сынагандай, мени шүгүр менен, токчулук менен, барчылык менен сынап атат деп, ошол келген жакшылыктардын баары Аллахтан деп адам жүрөгүндөн сезип, дагы тобокелин Аллахка көбөйтөт. Кедей адам дагы өзүн таштап салбайт. Дайым Аллахка таянат. Берген нерсеге шүгүр кылат, азына сабыр кылат, Аллах Тааламга таянат. Себептерди четке какпайт. Ушул нерселер байланса, алхамдулилля, адамдын тобокели бекем болот. Мисалы, эгин эге турган болсоң, жерге бир дан эктиң, Аллах Тааламга таянасың. Ошонун дандын өнүп, өсүп чоңоюшуна. Сен жерге жөн эле көмүп койдуң болот. Аны өндүрүп, өстүргөн ал Аллахтын колунда. Чыныгы эккен бул Аллах Таалам. Ошону өндүрүп, өстүргөн бул ким? Аллах Таалам. Сен болгону себебин гана аткардың. Же ал өсүп өнүшү мүмкүн, же өнбөй калышы мүмкүн. Же өнүсө деле кийин өлүп калышы мүмкүн. Колуңда эч нерсе келбейт. Сен себепти алып, жерди кастыңдагы таштап койдуң болду. Анын өнүп, өсүп, чоңоюшун бардыгы Аллах Таалам колунда. Сен болгону себептерин гана аткарасың дейт. Кээде бир оорулар келет, же погода бузулат, же үшүк алып кетет, же бир оорудуга чалдып ушинтип кетет. Ошон үчүн Вакыят сүрөсүндө ушул нерсени Аллах Таалам эскерген. Афара итума тахрутун. Силер эгип атканыңарды көрдүңөр беле, карадыңарбы дейт. Антум тазраунаху ам нахну зариун. Силер эгип атасыңарбы же биз эгип атабызбы дейт. Биз себебин эле кылабыз да. Ал дандын өнүп чыгышы, өсүшү бүт Аллах Таалам колунда. Мына жашоодо да ушундай. Бүт нерсени биз себебин аткарабыз. Анын натыйжасы, болушу баары Аллах Таалам колунда. Кыскасы, тобокел бабында туугандар, кыскалап айтканда мунун бөлүктөрүндө биринчи бөлүгү Аллах Тааламга таянат экенбиз. Бул имандын белгисинен, адамдын чынчылдыгын белгилейт. Жакшылыкка жетүүдө, жамандыктан оолак болууда Аллах Тааламдын өзүнө гана таянасыз. Мына мунсуз иман толук болбойт. Экинчи ширк болгон тобокел бул Аллахтан башка нерседен таянасыз да. Өлүккөбү, олиягабы, ташкабы, периштегеби, пайгамбаргабы, эмне? Ошол мага пайда алып келет, мени зыяндан оолак кылат дегендей таянууңуз бар болсо, Кудай сактасын, ширкке түшкөн болот. Сыр таянуу деп коет. Ушундай коркуу, үмүт бир нерселерге таянып алат да. Мына ошол нерсеге жакшылыкты алып келет, жамандыктан мени оолак кылат десеңиз, ал ким болбосун, Аллахтан башка кайсы бир зат болсун, ошого таянуучу болсоңуз, анда сиз эмне кылдыңыз? Ширкке түшкөн болосуз. Анан дагы бир арам түрү бар. Бул айттык жанагындай бир адамдарга себеп деп көрбөстөн жүрөктө ошол адамга байлап алуу. Бул дагы кичинекей ширкке алып барат. О Аллахтан деп билесиз, бирок ошол нерсеге көбүрөөк таянып аласыз. Себеп деп көрбөстөн себептен өйдө ашырып аласыз. Көрдүңүздөр, ишенимиңизде ал адамды мен мисалдадым го жана. Алкаш болуп кеткен, бомуш болуп кеткен, депрессия болуп кеткен, ошол нерсени ажырап калганда адам билет аны. Ошонун артынан жашообуз бузулуп кеткен. Ошону тобокелинде аны себеп деп көрбөстөн себептен өйдөрөөк көрүп алгандар бар. Же бирөөдөн жардам алып турат. Мисалы, ушул уйдун артынан эле күн көрүп атабыз дейт. Уй өлүп калса, ары барып бери келет. Алла сактасын, жашообуз бузулуп кеткендей. Болду, мындан ары жашоом жок дегендей. Ошону себеп көргөн эмес да, ошого себептен да өйдөрөөк жүрөгүн таяна алган. Же бир машинасы бузулуп жок болуп калса, болду. Мисалдар көп, кандай бир себептер бар, ошол аркылуу Аллах Таалам ырыскыны берип тура турган. Аны ошол нерсе бузулуп же токтоп кала турган болсо, же жумушу токтоп калса, эмнеге анчалык жанагындай кыйынчыл абалга түштү? Себебин себеп деп көргөн эмес аны. Себептен өйдөрөөк коюп алган. Ал эми 4-чү бөлүгүндө бул адам буга айыпталбайт дедик. Бирөөдөн жардам сурайсыз, өкүл кылып даярдайсыз. Эгер ошонун колунан келе ала турган болсо, сиз таянган жоксуз, сиз өкүл кылып даярдадыңыз. Аллахтан экенин билесиз. Аны өкүл кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мисалы, жана курбанчылык чагында Али радhiyallahu анху сойдурган, айрым сахабаларды зекетти чогутууга жанандай өкүл кылып даярдаган, Юсуп пайгамбарды барып берип келге деп өкүл даярдап, атасы Якуб балдарын жөнөткөн.
өкүл катары. Мына бул нерсенин бар, бул таянуу эмес, бул өкүл кылып катары даярдоо. Буга бул ширк да болбойт, буга адам айыпталбайт. Балаңызды, жакыныңызды өкүл катары мен ордума барып катышып кел, же мен ордума барып ушуну сурап кел, же мен ордума барып ушуну барып алып кел деп өкүл катары даярданабыз. Ал таянуу эмес, ал өкүл даярдоо. Мына ушуларды айырмалап билсек, алхамдулилlah, тобокелде ибадат, улуу ибадат, буга эч нерсени шерик кошпостон жүрөк амалдарынан бул ибадат болуп саналат. Ошон үчүн эч кимди Аллахка таянууда шерик кошпошубуз керек. Жана ошондой эле туура түшүнүп, себептерди четке какпастан, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө таянып, себептерди аткарып, Аллахка таянып жүрөбүз. Аллах Таалам баарыбызды өзүнөн гана үмүт кылгандардан, өзүнө гана таянгандардан кылсын. Аллах Таалам бизди себептерге таянып, жашообузда бир белгилеген неаматтарды себеп деп билбестен ошого таянып калуудан сактасын. Аллахым жүрөгүбүздү өзүнө бекем кылсын, жүрөгүбүздү динине бекем кылсын, жакшылык амалдарды аткарууга, аны чырайлуу жасоого, жакшылык сооп амалдар жүрөгүбүзгө кооздосун, жүрөгүбүзгө сүйкүмдүү кылсын, жаман амалдарды, бузук амалдарды, Аллахтан башка арнатуу амалдарды жүрөгүбүзгө жек көрө тургандай ал нерседен бизди оолак кылсын. Ва саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.